Assalamu алейкум, кадырман көрүүчүлөр. Кайрадан улуттук биринчи каналда иман сабагы берүүсү назарыңыздарда. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз ушак, жала жана жалган айтуу темаларында сөз кылмакчыбыз. Ал үчүн биздин студиябызга Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын ажылык умара жана эл аралык байланыштар бөлүмүнүн адиси, башкы адиси Абдулайыз Ажы Туташбаев устазыбыз келип отурат. Кош келипсиз. Рахмат сиздерге. Бүгүн биз ошол негизи эле баягы ушак, жалган, анан жала жабуу мындай күнүмдүк адатка айланып бараткан сыяктуу болуп калды да жашообуздачы. Анан ошон үчүн баягы сөз башында ушундай суроо бергим келип атат. Шариятта ушак айтуу жана жалган маалымат таратуу кандай күнөө катары кабылданат? Шариятыбыз эмне дейт? Бисмилля, алхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля. Сөзүмдү чексиз мээримдүү жана тинимсиз ырайымдуу болгон Аллах тааланын исми менен баштагандан кийин шариятыбызда бул жалган айтуу, жала жабуу же болсо ушак минал кабаир дейт. Шариаттагы эң чоң күнөөлөрдөн бири болуп эсептелет. Эң чоң күнөөлөр дегенде бул дүйнөдөгү дагы акыретте дагы абалы оор боло турган адамдардын абалын элестетебиз да. Демек ал чоң күнөөлөрдөн дегенде Аллах Таала Куранда же пайгамбарыбыз хадистерде өтө катуу налат айтылган же каргыш айтылган же анын акыбети жазасы дозокто деген катуу бир аяттар айтылган да. Кээде баягы биз ушул Аллах Тааланын азап жөнүндөгү же бир дозок жөнүндөгү аяттар айтылганда кээ бир адамдар бизди молдо келе мындай ислам менен коркутуп атат деген түшүнүктү кабыл алышат да. Жок, чындыгында баягы ислам биринчи бейиш жөнүндө, ал жактагы рахат жөнүндө, жыргалчылык жөнүндө дагы айтылып, анан экинчи тарабына келгенде адамдар ошол нерсеге дагы маани бербестен, адам нафсине азгырылып же шайтандын васвасасына алданып бир жаман жолго баратканда, нафсти тыйып туруш үчүн экинчи тарапта гана айтыла турган маселе катары айтылат. Ошондуктан шариятыбыздагы жалган айтуу же ушак бул өтө чоң күнөөлөрдөн бири. Эң чоң күнөөлөрдөн бири. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде мисал келтире турган болсок, Аллах Таала Кур'анда бир канча аяттарда ушул ушак жөнүндө, жалган айтуу жөнүндө катуу аят хадистер айтылган да. Ошол аяттардын биринде мисалы вайлул ликулли хумазатил лумаза деп келет. Хумазатил лумаза бул кандай адамдар десе, адамдардын арасында ушак таркаткандар кандай кылып десе, хумаза бул сөз менен. Лумаза бул ишарат кылып, көздөрү менен, кыймыл аракети менен бир адамды кемсинтүү, бир адамды айыптоо, бир адамдын абийирин ачуу сыяктуу жаман нерселерге колдонгон нерсе болуп эсептелет да. Бул ушак деген сөз намима дейт араб тилинде. Бул намима деген сөз акыйкатка дал келбеген сөздөрдү, нерселерди бир адамды экинчи адамга барып жамандап, бир адамды экинчи адамга барып ушактаган нерсени колдонулат, намима деген сөз. Ал эми шариятыбызда дагы бир чоң күнөө деп аткан бул жалган айтуу, калп айтуу, бул андан да чоң күнөөлөрдөн бири болуп эсептелет. Мына ошондуктан дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн бир хадисинде ушундай деп айтат: мусулман адам нафсине азгырылып күнөө иш кылып коюшу мүмкүнбү дейт да. Күнөө дегенде кандай, мисалы урлук кылып коюшу мүмкүнбү дейт. Урлук кылып коюшу мүмкүн дейт. Андан кийин мусулман адам арак ичип коюшу мүмкүнбү дейт пайгамбарыбыз. Арак ичип коюшу мүмкүн дейт да. Бирок ошол суроолордун ичинде пайгамбарыбызга мусулман адам жалган айтышы мүмкүнбү дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол хадисти риваят кылган адам айтат, пайгамбарыбыз жамбаштап жаткан эле дейт. Ордунан туруп отуруп алып, мусулман адам эч качан жалган айтпайт, мусулман адам эч качан жалган айтпайт, мусулман адам эч качан жалган айтпаш керек деген сөздү улам кайталап отурду дейт да. Демек ушундан билинсе болот, шариятыбыздагы жалган айтуу, калп айтуу ушунчалык чоң күнөөлөрдөн бири болуп эсептелет. Мына ошондуктан күнөө, жалган айтуу, ошол эле ушакчылык жөнүндө мисалы Куранда хаммазат жана вайлул ликулли хумазатил лумаза сүрөсүндө дагы бул жалпысынан ушакты неме кылгандардын жөнүндө айтылган болсо, негизи бул шариятта ушак айткан адам
ошого айткан адам өтө өзүнүн ички дүйнөсү, жан дүйнөсү өтө бир алсыз, анан өтө бир ички дүйнөсү бузук адамдардын кыла турган амалдар болуп эсептелет да. Себеби дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мусулман адам эч качан жалган айтпайт. Мусулман адам эч качан чындыкта бекем болот деп аткандагы, адам качан ушакка барат десе, адамдын ушул ички дүйнөсү ушунчалык бузулган, өтө төмөн деңгээлге түшкөн адам гана ушак айтат жана жалган айтат деген бир оор күнөөлөрдүн бири эсептелет. Ушул жерден бир кыстырма суроо берип кетейин. Жалган айтуу жана жайылтуу мусулмандардын адеп аклагына канчалык каршы келет? Бул ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошол жана жогоруда айткан хадистерине улай эле Аллах Таала Куранда Хужурат сүрөсү келет. Хужурат сүрөсү бул кээ бир алымдарыбыз бул сүрөсү Суратул Адаб деп дагы айткан, чыныгы момун мусулмандардын адеп ахлак сүрөсү деп дагы баса белгилеген да. Себеби дегенде бул сүрөнүн ичинде чыныгы момун мусулман адамдардын адеп ахлагы камтылган. Ошондуктан дагы мисалы жалган айткан адамдарды жөнүндө Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде ушундай деген аят келет. Аятта я юхаллазина аману ижтанибу касиран миназ-занн инна бa'даз-занни исм ва ла таджассасу деп Аллах Таала эскертет да. Аллах Таала аятта эмне дейт? Аллага ыйман келтиргендер деген. Чыныгы Аллах Таалага ыйман келтиргендер, Аллах Тааланын барлыгына, бирлигине ыйман келтирип, Аллахтын бейишин үмүт кылып, дозоктон коркуп жашаган мусулмандарга тиешелүү аятта айтып атат да. Ижтанибу касиран миназ-занн, көп күмөндөрдөн алыс болгула дейт. Демек адам качан бир жалганга же бир ушакка же бир жалган жалага жабылып калат деген учур качан болот десе, жаман күмөндүн аркасында болот. Жалган күмөндүн аркасында болот да. Ошон үчүн Аллах Таала көп жаман күмөндөн алыс болгула. Инна бa'даз-занни исм деди. Себеби дегенде кээ бир күмөндөр бул күнөө деди. Жаман ойлоо бул күнөө болот. Ошондуктан дагы Аллах пайгамбар саллаллаху алейхи өзүнүн хадисинде эмне дейт? Су'уззан акзабул хадис деген. Бирөө жөнүндө жаман күмөн кылуу бул шариаттагы эң чоң акзабул хадис, сөздөрдүн эң жалганы болуп эсептелет деди. Караң, жаман күмөндү сөздөрдүн эң жалганына кирет деп айтты да. Себеби дегенде ошол жаман күмөндүн аркасында адам ошого таянып, ошондон бир таянак чыгарып, бир ушак таркатса, жаман күмөндүн аркасында ал сөздөрдүн эң жалганы болуп калат деп айтты да. Ошон үчүн вала таджассасу деди. Антип бириңдин аркаңан бириң түшүп, бириңдин аркаңдан бириң аңдып, бириңдин аркаңдан бириң ушундай бир жаман күмөндүн алыс болгула деп Аллах Таала катуу эскерткен аяттардын бири болуп эсептелет. Ушул жерден мындай суроо жаралып атат. Акыйкатты билбей туруп, бирөөнү айыптоонун шариаттагы өкүмү кандай? Бул боюнча Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде ачык эле бир аятта Аллах Таала аятта айтат. Ушул эле Хужурат сүрөсүндө бул дагы Хужурат сүрөсүндө бул аятта Аллах Таала Кур'анда ва ин жаакум фасиқун бинабаин фатабайяну деген. Аллах Таала Кур'анда эгерде силерге бир фасык адам деп Аллах Таала өкүм берген. Демек такталбаган бир анык ачык айкыны билинбеген бир маалыматты таркатууну Аллах Таала өзү Кур'ан-ы Каримде булар фасык, бузуклар деп айткан. Катуу эскерткен дагы. Ошон үчүн фа ин жаакум фасиқун бинабаин фатабайяну деген. Эгерде кайсы бир фасык адам, силер тааныбаган, билбеген, силер аны көрбөгөн бир белгисиз бир ошол бузук адамдар бир маалымат алып келсе дейт, Аллах Таала Кур'анда фатабайяну дегени буну ачыктап айкындагыла деген. Унун чын төгүнүнө жеткиле дейт да. Башка бир кыраатта болсо фатасаббату деген. Ошол эле фатабайяну деген кыраатты фатасаббату деп окуган. Эмне деген? Мисалы сен тааныган, сен билген, сен замандаш болгон бир адамды бирөө жамандап келсе, жаман бир маалымат, жалган бир маалымат алып келсе, дароо эле ишенип, ошондой деди, же ал ошондой деп анын сөзүнө ишенип, ага болуп кетпегиле дейт да. Фатасаббату дегени бекем бол. Сен ага чейин аны менен балким жылдап мамилелешсең, жылдап узак жылдар бою жолдош болуп жүргөн сенин курбуң, досуң балким. Аны сага бирөө жамандап келсе, аны биринчи аяттын маанисинде аны аныктагын, тактагын, ачыктагын десе, экинчисинде фатасаббату деген бекем тур деген.
бекем тур дейт. Бирөө ушактап келген жалган маалыматка эле ишене бербе деген сөз да. Аллах Таала ошол аяттын алдында фатабайяну qabla an tusibukum bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadibin. Силер ошол жалган бир бузук адамдын сөзүнө ишенип, анан башка бир ошол иш анын натыйжасында башка бир кадамдарга барып алып, анын ошол кылган ишиңден эртең өкүнүп калбагыла деген да Аллах Таала. Ошондуктан сөзсүз түрдө исламда бир адам бул биринчи демек ушак айткан адамдардын такталбаган маалыматты айтуунун Аллах Таала тарабынан берилген бул сыфаты бул фасык, бузук адам деп эсептелет да. Ошол эле учурда дагы бир айта турган маселе, азыркы учурда жашообузда көпчүлүк адамдардын арасы ушул ушактын айынан ара кадимкидей бузулуп кетет, мамиле бузулуп кетет, ажырым пайда болуп башка болот. Ошондуктан дагы шариаттагы аят хадистердин негизинде алымдар ушундай деп айтат да, сага бирөөнү ушактап келген адамды дан корккун дейт да. Сени ушактаган адамдан эмес, балким сага бирөөнү ушактап келген адамдан корккун дейт. Ушак айтып келген адамдан коркуш керек экен да. Ошо ушак айтып келген адамдан корк дейт. Эмнеге десе, сени ушактап аткан адамдан сен эч нерсе жоготпойсуң. Себеби дегенде пайгамбарыбыз хадисте айтат, бул сени гыйбат кылган адамдын кыямат күнү барганда анын күнү сенин күнөөлөрүңдү ала алат, анын сооптуу амалдарын бул адамга жүктөлөт деп айткан. Ошон үчүн сени бирөө ушактаса сен эч нерсе уттурбайсың. Сен утушуң мүмкүн, бирок эч нерсе уттурбайсың. Ал эми сага ушактап келген адамдан корк дегени, сени ошол сага бирөөнү ушактап келген адам билип кой, сени дагы ал бирөөгө ушактайт деген да. Ошон үчүн ушак ташып жүргөн адамдардын бул өтө чоң оор күнөө экендигин Аллах Таала вайл деген жана вайлули кулли хумаза лумаза дегенде Аллах Таала наалат болсун, каргыш болсун деп айткан бул өтө оор маселе болуп эсептелет. Дагы бир пайгамбар саллаллаху алейхи ошол хадисинде бул бузукулук жаман нерсе фаиннал фужура яхди илал нар дегенде бузукулук жаман нерселер адамды дозокко алып бара турган нерселер болуп эсептелет. Дагы жалган айтып жүргөн адам өзүнө эгер адат болуп калса, пайгамбарыбыз хадисте айтат, хатта юктаба индаллахи каззабан дегенде. Ал Аллахтын алдында дагы ал жалганчы деген наамга, жалганчы деген атка ал татыктуу болуп калат деген. Ал адамдардан эле эмес, Аллахтын алдында жалганчы болуп калды деген сөз бул акыретте өтө абалы оор адамдын абалын түшүндүрө турган өтө чоң күнөөлөрдөн болуп эсептелет. Аябай жакшы айттыңыз, сөзүңүздө жалган айтып келди. Бирок эми жалган айтып келген адам кийин барып тактаса, андай эмес болуп калды маалымат. Анда адам кандай кадамдарга барыш керек? Бул туурасында пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн берекелүү бир хадисинде ушундай деп айтат. Силер бул дүйнөдө эч качан бир момун мусулман бир тууганыңдын акысына кирип калбагын деген. Анын укугуна тебелеп койбогон дейт. Хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушинтип айтат. Сен ошол бир адамдын акысы болуп калып, бир адамда сен анын өзүңдүн бир укугуң, анын укугуна кирип калган болсоң, сен бул дүйнөдө барып андан кечирим сура дейт. Анын алдынан өтүп, анан сен бул эртең Аллахтын алдына барганда сенин эч бир байлыгың, эч бир бийлигиң жок болгон учур келгенге чейин барып, сен ошол бир тууганыңдын акысына, укугуна киргендиги үчүн алдынан өтүп кечирим сура деп айтат. Кадимкидей эле барып. Мен сизди ушактап койдум. Ошондуктан сен өзүңдөн кечирим сурайм деген сөз дейт да. Ошон үчүн экинчиден бул адам инсанбыз да. Кээде баягы туура эмес маалыматка же башка нерсеге же адамдык өзүбүздүн факторго алданып, ошол нерсеге ишенип, же бирөөгө айтып алганбыз, неме кылып алганбыз. Анын кийин чынтөгүн аныкталып, эгер сиз айтып аткан нерсе жалган болуп чыкса, бул адамдын чыныгы жүзү келип, ошол адамга мен сизди туура эмес ушундай маалымат айтып алыптырмын, же ушундай деп айтыпмын, кечирип коюңуз деп алдынан өтүү менен. Эми Абдулазиз ажы, бүгүнкү күндө мынакей социалдык тармактарда жалган маалыматтарды тараткандар абдан көбөйдү да. Бунун шариаттагы өкүмү кандай болот? Бүгүнкү күндө багы билбей эле комментарий жазып, анан ушундай болуш керек, ушундай деп эле багы аныгын билбей туруп эле комментарий жазып атышпайбы? Бул чындыгында бул соц тармактагы азыркы маалыматтар
сиз менен биздин жашообуздагы буга чейинки эле жашообуздагы нерселердин бири болгону бул Аллах Таала тарабынан берилип аткан немат. Эгер ушул соц тармакты туура багытка иштетсек, ошол эле учурда буну туура эмес жакка иштесек, анда бизге чоң бир күнөөлөрдү алып келе турган нерсеге айланып калды да. Ошондуктан бул соц тармактагы айтылган нерселер деле жогоруда айтылгандай эле адам кандай гана маалымат болбосун, анын чын төгүнүн аныктап, тактап, андан кийин гана таркатуу керек, же болбосо андан кийин гана аны кабыл алуу керек деген маселе турат да. Анан эми шариятыбызда чындыгында азыркы соц тармактарда такталбаган бир маалыматтар же адамдар атайын отуруп алып ушундай ушактарды таркатып аткандыгы жөнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн бир хадисинде Ми'раж кечесинде чыкканда Жибрил периште менен бир коом көргөзүлдү дейт да. Ал коом ушундай коом колдорундагы тырмактары жезден болгон, өздөрүнүн жүздөрүн, өздөрүнүн денесин, көкүрөктөрүн тытмалап аткан бир коомду көргөзүлдү деп айтат да дозокто. Анан ошондо Мен хавлая Жибрил, бул кимдер деп Жибрилден сураганымда, булар ошол ушакчылар. Булар ошол жалган айткан, жала жапкан, жалганчылар деп айткан деп келет да. Мына ошондуктан мусулман адам эң биринчи бул дүйнөдөн дагы акыреттин абалын эске алып, Кудайдан коркуп отурган сезим өзүнө ошол сыфатты ойготуу менен эле экинчиден бул соц тармактагы айтылып аткан нерселердин чеги жок. Улам ал канча адамга жетсе, ошол күнөөнүн бардыгы ошол адамга жазылат. Кудай эгер ушул соц тармактардан бир жакшылык ишке жарчы болуп, жакшылык ишке жардамчы болуп, жакшылык иштин жайылышына себепчи болсоң, сообу жазылган сыяктуу күнөө дагы ошондой болот деп. Бул соц тармактардагы нерсени ошон үчүн эгерде шарият мындай деп неме кылат, эгерде адам ошол соц тармактарды туура жакка пайдаланам десе, анда Аллах Тааланын бул жактан көп жакшылык эшиктери ачылган да. Анан бизде адамдарда ошондой бир нерсе болуп калган. Бир адамдын эгерде айыбын көрсө, шарият ал адамдын айыбын соц тармакка чыгып, же интернетке чыгып эмес, жалгыз өзүнө келип, өзүнө эч ким жок жерде өзүнө осуят кылып, өзүнө насаат кыл деп буйруйт да. Адамдардын көзүнчө дагы эмес. Ал соц тармактарда дегенде ал миллиондогон адамдардын көзүнчө ал айтылган сөз ошол жазылып, сакталып калып кала турган бир чоң нерсе болуп калат. Мына ошондуктан мусулман адам, бул дүйнөдөгү акыретин ойлогон адам, бул шариятыбыздагы эң чоң күнөө болгон, балким шариятыбызда тыйылган арам болгон нерселерден алыс болуу, бул чыныгы мусулман адамдардын сыфаты болуп эсептелет. Абдылайыз ажы, биздин убактыбыз чынында абдан тез өтүп кетти. Буюрса бул темалардагы мындан кийинки берүүлөрдө улантабыз. Биздин студиябызга келип, убактыңызды бөлүп келип, маек бергениңизге чын дилибизден ыраазычылык билдиребиз. Жалпы улуттук телерадио компаниянын жалпы жамаат ыраазычылык билдирет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эмесе биз эфирибизди жыйынтыктайбыз. Улуттук 1-каналда Иман сабагы программасы назарыңыздарга тартууланды. Аны мен Максат Атабаев алып бардым. Биздин эфирди ар жума сайын улуттук каналдын эфирлеринен көрсөңүздөр болот. Ал эми кийинки эфирлерден көрүшкөнчө Алланын аманатында болуңуздар, жакшы туруңуздар.